Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору Жалал Абад шаарынын жаштары менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жаштары менен жаштар турмуш курууга даярбы деген темада төрүбүздүн коноктору менен Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору эфирде. Салам алейкум. Мен азыркы жаштарды турмуш курганга даяр эмес деп эсептейм. Өзгөчө кыздар даяр эмес. Ошон үчүн көп ажырашуу болуп атат. Ошо көптөгөн кыздар оокат бышырганды да билбейт. Турмуш курууну даже ойлобойт. Ошо көбү эле ошо дискотекага барсам, ночной клубка барсам, дагы кечке чейин ойноп жүрөсөм деген ойдо жүрөт. Үйлөнөй турган ой жок. Ошон үчүн даяр эмес деп эсептейм. Балдардын көбү лох. Жаш кыздар мындай турмушка даярлар деле бар, кээ бирлери даяр эмес депчи. Ооба чын эле даярлар деле бар, отурган кыз орун табат дегендей. Мисалы азыр отурган кыздарды карадалы деп биздин балдар көбүнчө алышпайт да, жаштарга кызыгат. Анан бул жерде турмуш бузулушунда бир эле кыздардын айыбы эмес, бул жерде чоң процентте балдардын дагы айыбы бар да. Балдар дагы мындай тура эмес кылып атат да, алгы чакта алтыным алгандан кийин катыным дегендей кылып туруп, алгыча алат дагы жакшы сөздөр менен, анан кийин дагы бир башканы көрүп ошо кызып кетип калышып атат да. Ошондуктан бул жерде чоң проценттеги айып үй бүлөлөрдүн бузулушунда бул балдарда да. Канча жашта турмушка чыкса болот? Канча сен турмуш курууга даярсыңбы? Жашын айта албайм. Көп нерсени түшүнүп, билип, үйрөнүп калгандан кийин турмушка чыкса болот, мен даярмын. Ошо канча жаш лайыктуу деп ойлойсуң? Мисалы, булар айтканда жаш 18 жаш, 25 нормальныйбы? 25 өтө кеч болуп кетет деп ойлойм. 22-23 жаш нормальный деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Бардыңар эле кыздардын өздөрүнө жүктөп койдуңар. Буга үй бүлөнүн тарбиясы дагы чоң мааниге. Азыркы күндө ата-эне баласын төрөйт дагы, ал 5-6 жашка чыккандан кийин тарбия көрө турган убагына келгенде, мен буга дүйнө таап келишим керек деп ата-энеси аны таштап чет мамлекетке кетет. Ал эми 5-6га чыгып тарбияга муктаж болгон балага ким тарбия берет? Ал абысынын колунда калат, кайненесинин колунда калат. Ага эч ким жетиштүү тарбия бере албайт. Ал эми илгерки убакта биздин ата-бабаларыбыз кызынын маңдайында отуруп, ага жакшы татыктуу тарбия бергенге үлгүрүшкөн. Ал эми азыркы күндө үй бүлөнүн бузулушуна ага тарбия дагы жетишсиз болот деген ойдомун. Сиз турмуш курууга даярсызбы? Даярмын. Бүгүнкү тема, көтөргөн тема аябай жакты. Чындыгында эле бул азыркы күндө, азыркы турмушта бул көйгөй мындай айтканда жогорулап көбөйүп баратат. Анткени бунун баарысы коом жакшы болуш үчүн коомду негизинен үй бүлө курат да. Качан гана үй бүлөдө жакшы тарбия болсо, үй бүлө жакшы болсо, коом дагы өнүгөт, бардык нерсе өнүгөт. Сиз турмуш курууга даярсызбы? Мен даяр эмесмин. Бирок качан даяр болосуз? Мисалы, биз ойлогондой оңой эмес, жана биз ойлогондой кыйын эмес да. Бардык нерсе бул жерде аял затына жүктөгөн деп кыздар таарынбай эле коелу. Анткени бирок бардык кыйынчылыктар, бардык нерсе аял затына койсо дагы болот. Анткени эрди эр кылганда аял, кара жер менен жер кылгандагы аял деп коет. Качан гана аял жакшы тарбия болсо, балдарын да жакшы тарбиялайт. Ал эми бүгүнкү күндөгү жалпы мектептеги жалпы билимди бүтпөй туруп турмушка чыккан кыздар бул чындыгында эле коомго терс таасирин көбүрөөк тийгизип атат да. Мындайдын жолун кыскартпасак болбойт. Эмне үчүн биздин ата-энелерибиз, чоң ата, чоң энелерибиз мектеп жок убагында эле жаш кезинде чыгып эле, бирок эч ажырашкан эмес. 10дон, 12де, 13дөн бала төрөп. Ооба, бирок алар кандайча анда эмнеге? Алар эмне үчүн анда ажырашпай жакшынакай жашады? Анда мындайча айтканда үй бүлөдөгү тарбия дагы мындай бир макал менен айтканда бир айылда эле бир кызга 40 үйдөн тыюу болгон да. Анда тарбия мындай жакшыраак болгон десе болот. Азыркы биздин заманга салыштырмалуу көп ата-энелерде деле күнөө жок, ошо балдарын жашынан эле садикке барат, мындай тарбия бергенге убактысы жок. Көбүнчө эле нанды нана деп турган кыздар эле уже турмушка чыгып атат да. Аны кыз ошол үй бүлөнүн бузулушу узакка барбайт. Чындыгын айткандачы көп эле көрүп атабыз. Анткени ошол үй бүлөнү өздөрү камсыз кылып кете албайт. Бала менен жаш кыз үйлөнөт дагы тез эле ажырашып кетет. же болбосо аларды ата-энеси сөзсүз камсыз кылып туруш керек. Эртеңки күндө алар балалуу болот, баласын дагы өздөрү багышына толук ишеним жок да.
Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Азыр бул кыз айтып атат да, эме бардык көп эле нерсе аялдан турат депчи, эрди эр кылганда кара, жер кылганда аял депчи. А эмнеге эриң сени карабай атса деле, ал кетип атса деле, аны кантип чакырып эр кыласың? Жооп барбы? Канча аракет кылсаң деле бул жакта албетте кыздар турмушка чыгып атканда неме кылат, эми жашайм ушу менен, эми ажырашам деп чыкпайт да, жашайм деп аракет кылат. А бирок эриң тетир карап кетип атса, эриң башкага кетип атса, сен аны кантип чакырып эр кылмак элең? Бул жерде кыздардан эле эмес, албетте эркектерден дагы. Жок, мисалы бул бардыгы чындыгында эле же, кечиресиз, бирок чындыгында эле бунун бардыгы кыздар. Дагы деле мен оюман тайбаймын. Анткени биз буга чейин Курманжан Датканы дагы алсак болот, буга чейин Камыкеди дагы алсак болот. Бардыгын неме кылып келген аялдар негизинен. Мисалы эркектерди жамандаш эмес, сырткы күч катары караса дагы болот да. Үй бүлөдөгү баланын тарбиясына дагы бардык нерсеге бул аял жоопкер. Бардык нерсенин чыгышына Эркектер барбы? Кыздардан зависит да бул нерсенин бардыгычы. Ачыгын айтыш керек, кыздардан зависит. Бул буака чейинчи биздин заманда мына алыс барбасак, акайыпты деле катыны түгүнө жетпедиби? Туурабы? А кыздардан зависит да. Кыздар жакшы болсо, мына балага жакшы сүйлөп, мындай көңүлүн алып, тияк-бияк кылып койгон болсо, бул мужики Алтыным, чолпонум деп. Сен элесин андай мындай деп койсо, эч качан эркектер мындай таштап кетпейт да. Жакшы кыз болуп, ушундай эле мындай колуңардан көрүңөр төгүлүп турган болсо, силерди кыздар таштабайт мужиктер. Эркекпи? Канча жаштагы кызды сен алат эле. Сен мисалы 20дан өткөнүмбү же Мен 20 азыр дейм. 23-кө чыктым. 25-ке чыкканда Кудай насип этсе мен 22-23-кө чыкканда кыздардан жакшынакай ушу өзүбүздүн жагыдан бүткөн кыздардан эле алабыз. Анан бирок эркектерге эле башын төргөн болбойт. Эркектердин арасында бар, бирок анчалык мына кыз айткандай эмес да, мындай таштап кете бербейт, ушунчалык эле көңүлүн алып атса. Азиз азыр айтты да, агай айтты, ошол азыркы эркектер лох болуп калды дейт. Ошол кыргыз эркектери лохтугунан, жоктугунан Кытайларга турмушка кетип атат деген ой бар. Бул кандай? Өтө жаңыласыз андай деп айтсаңызчы. Бул кыздардан зависит этип атпайбы? Кыздар бирөө түртүп барган жок Кытайларга. Кытайларга кыргыздардын кыздары өздөрү тийип атат. Кыргыздардын нормаль балдар турбай барат, мына карагыла мына айланаңарды. Албаса кимге тиет? Жок, албаса эмес. Ал ошол Кытайларга түртүп баратат деп атпайсыңбы? А кыргыз балдар албай атсам эмне кылсын ал байкуштар? Анан тиет да айла жок. Жаштар сүйлөсүн. Жок. Кыргыздар Кытайлар бул нерсеге багып мындай кичине коомдун да таасири бар. Европа багып бизге демократия, заман демократия деп туруп кетип калып атышат. Болбосо кантип эле кыргыздын кызда Айс мындай да, азыр бул кыздын айтканда жөнү бар. Эгерде сен бир кызды алсаң, бир кыз бактылуу болот кыргыздын кызы. Анан сен албасаң 25-30 деп жүрсөң, анан кыргыз кыздар эмне алат? Анан карып кетет, анан 25-30га чыкпай 18-20га чыгып үйлөнүп алсам мен үй бүлөмдү багышым керек да, бир нарак биракты кичине бирдеге топтошум керек да, дүйнө дегендей. Ошол нерселер. Экөөлөп топтойсуңар. Жок, жаш болуп калат да, мен 18ге чыкканда үйлөнсөм, демек ал 16га чыккан кызды алышым керек. Тебетей мен уруп көрбөйсүңбү? А бирок жылып калат да 25ке чыкканда деле. Демек, ушундай. Агабыз айтып кетти, балдар лох деп. Жок, андай эмес. Балдар лох эмес. Биринчиден суроо бергим келет. Сиздин жубайыңыз барбы? Бар, мен. Канча жашыңызда үйлөнгөнсүз? Мен 22-имде үйлөнгөм. Мен ойлойм, балдар 25 жашынан турмуш курууга даяр дейм. Ал эми сиз лохтуңуздан үйлөнгөнсүзбү 22 жашыңызда? Жооп барбы? Мен жана эмесинен эмес. Мисалы көп балдар үй бүлө курганга даяр эмес айтып. Үй курбай эле ошо кечке чейин агент менен сүйлөшө эле. Кечке чейин дискотека, пиво, ягуар ичип жүрү да. Азыр дискотека неме көчө толгон бала мушташ и талпа болуп бардык бала пычакта ушинтип көп эле неме көп да азырчы. Азыр бул жерде андай сөз болгон жок. Бу жерде турмуш канча жашта курулат деп атат го. Бул каяктагы лохту айтып атат. Лохту ал любой адам айтып кое алат. Мен деле лох деп айтсам эчтеке болбойсуң да сен. Лох деп айта алам. Мен сени делечи. Бир сөздү билбесең лох деп айта алам да мисалы. Азыр айтып ататтар балдар лох депчи. Балдар качан лох болот? Качан балдар аялына кол көтөргөндө ошол убакта лох болот. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, анда. Бул жакта биздин кыздарыбыз бар.
Кантип түзүш керек? Кандай критерийлер бар? ЗАГС алыш керек. Биринчи барганда эле уже эркек мындай өзүнүн эмесинде ойлоп калат да. Имуществону бөлүш керек болот. Ошондо да ойлонот. Мындай жеңил ойлукка алдырып эле ажырашып болбосо аялын алып барып салбайт да. Мен оюмча, эгерде законду мен бурсам, балким келечекте ошондой болотур. Законго мен мынтип киргизмекмин. Кыздарды 20 жашка чыкмайынча турмушка бербеңиздер депчи. Эгерде 20 жашка чейин турмушка берген ата-энелер болсо, ал биринчи кезекте эле ата-энелерди күнөөлөш керек да. Азыр мына 14-15 жаштагы кыздарды дагы ата-энелер турмушка берип атат. Туура алып качып кетип атат. Ал закон иштеп атат, бирок ал канчалык деңгээлде экен баарыбызга эле белгилүү да. Мектептин кыздары жигиттер менен жүрүп атат. 7 класстан баштап жүрүп атат. Булар 13 жашта эле. Анан может быть алар уже созревать этип калгандыр. Анан 20 жашка чейин эмне болот алар? Билесизби, илгери мына эгерде биз өткөн заманда карап көрсөкчү, алар 14-15 жашынан туура турмушка чыгышкан. Алар кичине кезинен жеңесинин жанында жүрүп, кантип тамак кылышты, кантип бала багышты, кантип чоңойтушту, аяк-бак бүт үй жумуштарын менен алектешип, ошого жеңесине жардам берип, үйрөнүп жүрүшкөн да. Ал эми азыркы заманды карасак, азыркы заман менен аны салыштырып болбойт. Себеби эртең менен окуучулар сабакка барабы, саат 12-2ге чейин сабакта болот. Андан кийин ар кандай кружоктор бар. Ар кандай тил үйрөнөм, тияк бияка барам дегендер да көп да. Ошентип биз ал кыздар в основном да, бул жерде эң чоң ролду кыздар ойнойт да. Анан мисалы законду оңдой эле биз өзүбүздүн эмебизди оңдойбу. Албетте, ал биринчиден эле ошол ата-энелер дагы бул жерге эң чоң кээбиркиде ошо кыздардын ошол эле моментте балдардын бактысына тоскоол болгон бул жерде ата-энелер да болуп калат да. Себеби 14-15 жашындагы кыздардын келет дагы алып качып кетсе, анан кийин барат дагы балдардын ой үстүндө үй бар экен, астында машинасы бар экен, там тиги бул двухэтажка үй болсо эле макул кала бер, жашай бер дегендер дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошол жерде ата-энелер дагы мындай чоң ролду ойноп калат. Азыр бул жерде ата-энелер күнөөлүү деп атат да, эч кандай ата-энелер эмес. Мисалы ошол кыз 11-ди бүткөндөн кийин ала качып кетти, апасы кой кызым жашай албайт деген ойдо эле барат, алып келейин деп. Анан кызын бери тарса, кызын нары тартып калам деп турса, ал байкуш эмне кылсын, майли калсын дейт. Анда эмес. Бала менен кыз ишин бүтүрүп алгандан кийин айла жок, ата-эне таштагым келип атпайбы? Ошондой жерлерден бар да. Бул жерде ата-энени айыпташтын эч кандай эмеси жок да. Сизге суроо бергим келет. Вот сизди алып качып кетти дейли, алып качып кетти, ата-энеңиз жүр деп атат, сизди болсо тиякта болочокто турмуш жолдошуңуз калды деп атат. Сиз кандай жол тутмаксыз? Сиз ата-энеңиз менен чогуу кетмексизби? же болбосо мен 22-23 жашка, 25 жашка чыгып калганда балдар албай коет деп тиякта мен эрге тием деп отуруп алмаксызбы? Алып качкан жериме, эгер мен өзүмдүн тааныган бала болсо, анда албетте калмак эмесмин. Ата-энем сөзүн жерге таштабай кетмекмин. Сөздө кетип атат да. Туура алып качкандар бар. Контракт түзүп деле алып качкандар бар. Кээбирки балдардын шарты жок болуп калат да. Той кылып алганычы, ошол моментте гана сүйлөшүп жүрүп алып качып үйлөнгөндөр бар. Бирок бул жерде көпчүлүгү бир көрүп эле биз мына Ошто паркта отурабыз, бир балдар тиякта отурушат да. Карап туруп, тиги кыз жакты мага, мен ошону бүгүн алып качам деп ошол кызды алып качып кетти. Оштобу? Ана кандай болду? Ошто болду да. Бирок анын аягы эмне менен бүттү, мага бизге караңгы болуп калды, алып качып кетип атат. Отурат, как будто мындай базарга барып туруп, роза гүлдү тандайбыз го, бул гүлдүн жалбырагы бир аз мындай болуп калыптыр, ал солуп калыптыр деп туруп, жакшысын. Мен азыр бул жерге келгеним себеби бир эле сиздин сөзүңүзгө каршы болоюн дедим. Себеби бул жерде азыр эң чоң күнөө ошол кыздардын өргө берип койгон ата-эненин күнөөсү деп атпайсызбы? Мен алга кошулбайм да, себеби ата-энеси ал кызды бактысыз болушун каалабайт да. Мисалы барып алып келем десин, ал кызы өзү апа мен бул баланы жакшы көрөм, мун менен жашайм деп атса, апасы ал кызынын айтканын кайта албайт да. Болуптур, аны ата-эне ушунчалык алып келем деп турганда болсо, азыр көрүп атпайбызбы? Жаш кыздар, балдар бул мындай группа айтылган бүтүрүп алышып атат, чынбы? Уже аны алып алган болуп атат да, кыздычы ошентип туруп анан ала качып атат. Анан ата-эне эмне кылсын? Аны алып келип алгандан кийин аны уже ал өзүнүкү кылып алган. Айла жок, аны ата-энелер таштап келип атат. Багыт берет. Ошол жолго барбашка ким ата-эне кызына айтпайт да. Кызым, сен бар, ошо чык, көчөгө чык, бала сени ала качып кетсин деп багыт бербейт да. Ата-эне болушунча колунан келишинче жакшы тарбия берет. Ал просто кызынан дагы, ошол баладан да зависит этет да. Бул жерде эч кандай ата-эненин күнөөсү жок демекчимин да. Заман талабына карасакчы, көпчүлүк эле ата-энелер чет мамлекеттерде жүрүшөт да. Мындай чоң эне чоң ата, там тайна
таятасынын колунда калгандар көпчүлүк алардын сөзүн укпайт. Жок, мисал ошол алыс жакта жүргөн деп, эми мисал мен апам тарбия бербей кетип калды Россияга. Мен ушундай кылышым керек да, ал ата-энесине өчөшүш эмес да, ал ата-энеси эле ойногон жеринен кеткен же ошо көрүп тирликтин айынан кетип атат да. Вот именно ошо ата-энеси алыста жүргөндүктөн мен ата-энем ошол жакта жүрөт, ата-энеме сөз тийгизбейин, кой мен ушундай болоюн деп, ал баланы өзүнөн да зависит этет да. Кээ бир кыздар окугусу келбейт университетте. Бүт баары окум бермек болот, туурабы? Мисалы ойлоп атат, мен эми мектепти бүттүм, эми турмуш куруп алайын деген кыз. Анан кийин удобный бир пара чыкты. Анан кийин эмне аларга тыюу салабызбы? Эми ошол эгерде мен законду чыгарган болсом, мен ошол 3 жыл да 18ге 17ге чыгып окуучулар 11 классты бүтүп атабы? Ошо 2 жыл ошо турмушка даярданыш керек да. Биз мына ойлонуп атабыз да, мен азыр 21 жашта болсом, мен азыр турмушка даярмын деп мен айта албайм. Себеби Канча убакытта даяр болуп каласыз эми? Аябай убакыт керек да. Аны үчүн бардык 31 болобу? Үй жумуштарын деле бүт неме кылыш керек. Эми ар кимдин бешене деп коебуз да, биз кыргыздардачы. Деги эле өзү барын. Азыркы биздин кыздар айтып атат да, ушул карып кетет, карадал болуп калат деп атат да. Анан жаштар, эркектер эми жашына кетет экен. Анан көпчүлүгү калып калбайбы кыздар? Көпчүлүгү калып калбаса керек. Себеби 45-60 жашка чыккандар деле, 50 жашка чыккандар деле эми эле турмуш куруп атпайбы? Андайларыбыз деле бар. Бала чоңойтуп, окутуп, үйлөндүрүп, турмушка берүү деген жааты бар да. Ошол баланын, кыздын жакшылыгын көрүш керек. Анда кандай болот? Ал жагы эми ар бир адам биринчиден өзүнө иман инсап берсин дейт го, ошондой эле сыяктуу. Жок, мен суроомда сен эмнең даяр эмессиң, эмнең даяр эмесиң? Билесизби, мен төрөлгөндөн баштап баштап бышырганды билбейсиңби же эмнени билбейсиң? Мен төрөлгөндөн баштап корпуста жашап келем да. Этажкада. Азыркыга чейин мен эгерде вдруг мен айылга турмушка чыгып калсам, мен айыл жумуштарын такыр билбейм. Тандыргандан жабышты там уйсаш и так далее. Ошонун сыяктуу немелер болуп кетет да, туурабы? Сен азыр деле билбейсиң. Азыр да 3 жыл окуйсуң, 5 жыл окуйсуң, дагы эле билбейсиң. 25-inde деле ушул эле калыпта каласың да, туурабы? Эми башка түшсө байтал жорго деген да бизде жакшы бир кеп бар эмеспи, туурабы? Албетте, окум бүткөндөн кийин мен кандайдыр бир деңгээлде ошону үйрөнүп алышка аракет кылам. Сиз ошондо баягындай, баягы кабат үй болсо, этажка болсо, бат эле үйрөнүп кетет экенсиз. Айылдан кыйналып калышыңыз мүмкүн, уйсагандан. Эми саламатсыздарбы зал? Биринчиден биз 25 жашка чыкканда даяр болобуз деп атабыз. 18-20га чейин атабыздын жанында жүрүп даяр болбогон, шаарда 3-4 жылда ким даяр болот? Окуп эмнеге даяр болот? Ар дайым кыздар 18 жаштан баштап даяр болуш керек. Бул негизинен медициналык жактан 18 жаштан, бирок азыркы кезде ата-энелердин күнөөсү деле жок. Күнөөсү бул жакшы эле тарбия берет. Бирок ошол кызынын баласынын көңүлүнө карайт. Качан даяр болосуз турмуш курууга? Сиз качан даяр болоңуз? Мен качан гана ушул өзүмдүн көңүлүмө эмес, мен ошол медициналык жактан даяр болсом, ошол даярмын деп эсептейм. Анткени бул турмушту алып кете алат. Ар бир кыз эле тамак даярдашты билбейт деп, бул ар бир эле ошол турмушка чыккандан кийин эле билип кете алат. Медицина дегенин кандай түшүнөсүз, медицина? Медициналык жактан эми ошол кыз жетилип бүтө элек да, азыр 16 жаштан кетип атышат, бирок жетиле элек. Саламатсызбы агай, мен сизге бир суроом бар эле. Жана айттыңыз, 7-класстан кыздар сүйлөшүп атат деп. Ким менен сүйлөшүп атат? Жүрүп атат, Ким менен жүрүп атат? Эркектер менен жүрүп атат. Эркектер менен жүрүп атат, Балдар, бул жерде кыздар деп эмес, сиз кыздар, балдар деп сүйлөсөңүз болот эле. Бирок макул, 20 жашка жеткенде ошол 7-класста сүйлөшкөн кыз ким болуп калат, же болбосо эмне болуп калат деп суроо бериңиз, туурабы? Ушул суроого эч ким жооп бербеди, суранчы ушуга жооп берип коет. Бузулуп кетет, бөбөшний болот. Ой, көчөгө чыгып кетет. Мен 9-классыман бери бир бала менен сүйлөшөм. Суроо. Так, 5-тайыз мына быйыл буюрса 5 жыл болот. Мен эмне болдум? Эч нерсе болгон жокмун. Нормально эле. Нормально, өзүмө гарантия берем. Сен 5 жыл күрөжөп жүрсүң, а? 100%. 5 жыл кучакташып жүрсүң. Жок. 5 жыл Агай, мен уксаңыз? 5 жыл дискотекага барып жүрсүң. Жок, мен уксаңыз? Кыз эч кайсы бир баланы барып кучактай салбайт. Аны мен өбүшө койбойт. Ал кызда зависть этпейт. Жок, сени кучактасаң, сени кучактат да, туурабы? Обязательно балдардан да. Анан кантип эч нерсе болгон жок деп атасың? Неге уксаңыз агай, мындай да, кыздардын бузулуп кетиши байкала турган нерсе да. А балдардыкы бул баарыбыз эле билебиз, байкалбай турган нерсе. Эч ким баланы бузулуп кетиптир дебейт да, туурабы?
кайсы жерде ким айткан, эч ким айткан эмес. Демек, кыздардыкы ошо билинет экен, значит сиз ошону сүйлөп атасыз. Балдардыкын эч ким доказать эте албайт, ошон үчүн калып кетип атат. Атыңыз ким? Шахсына. Шахсына ошол жигитиңиз келечекте алам деп атабы, же кидайт этип кетип калбайбы? Биз аны семейный сүйлөшөбүз. Үй бүлөбүз деле билет, конкретно жүрөбүз. Кудай буйрса, бир той болсо чакырат анда шахсына. Жакшы. Мен айтайын деген жаштар канча жаштан турмушка даяр болот деген маселе болот да бул жердечи. Этот неме уже балагаттан өткөндөн кийин ал өзүн турмушка даярдай баштайт да. Табият ошону берген. Аял менен эркек бул качан болсо мындай турмушка даяр туруш керек да. Бул жерде кыздар айтышып атат да, мен даяр эмесмин деген кыздар бар да. Бардык эле кыздар мисалы үчүн уже жашы жеткенден анда сезим пайда болот да. Ошо негизинде алар турмуш курушат. Сиз турмуш курууга даярсызбы? Даярмын. Неме бардык кыздар эле ишенич жок, эртеңки күнү болуп кетеби, бүгүнү болуп кетеби, ал нерсе даяр туруш керек да, өзү кыз балачы, ошону айтайын деген. Канча жашта кеч болуп калат? Кеч болуп калганыбы? Чектеп болбойт турмуштучу. Канча жаш? Же ошо эртели кеч жокпу? 40ка чыкканда деле может 25-26 жаштан. Чектеп болбойт өзү негизи турмуштучу. Ал Сиз кантип кыялданасыз? Канча жашта турмушка чыксам даяр болуп калат? Же жигитиңиз барбы? Мен жигитим жок. Жигит болсо даярсыз, Мен өзүм турмушка даярмын деп эсептейм. Мына биздин кыздарыбыз Кудай буйрса дээрлик даяр экен, жигиттер болсо. Кыздар негизинен динде да жазылган бул нерсе 23 жашынан 23 жаштан кийин ал кыз кар кыз болуп эсептелинет. 23 жаштан кийинби? Динде жазылган бул нерсе. Андан кийин жаштар канча жашта турмуш курса дагы ал нерсеге бүгүнкү күндө кайнене кайната дагы күнөөлүү болуп калып атат. Жаш келин келди мурдакы заманда кайненеси ошол келинди тарбиялап, анын кантип бала багышын үйрөткөн бардык нерсени билбеген эле келинди. Азыр бүгүнкү күндө болсо ал кызды алып келип турмуш кургандан кийин Россияга барып жөнөтүп жатат. Ал жактан каяктан турмуш болот? Эмнени үйрөнөт? Кыз ким айтат? Азыр эч ким даярмын деп айта албайт азыр. Бала баккан кайнене үйрөтүш керекпи? Силер уже үйрөнүп калышыңар керек да, эмгиче. Ооба, үйрөнгөнү бар, үйрөнбөгөнү бар. Үйрөнбөгөнүн ошол кайнене үйрөтүш керек. Бүгүнкү күндө эч кайсы кайнене келине үйрөткөн жок. Же неме Россияга жөнөтүп жатат, же шаарга барып өзүңөр жашаң. Силер 18ге чыкканча, 17ге чыкканча, мектеп бүткөнчө үйрөнүп калышыңар керек. Андан кийин силерди эч ким үйрөтпөйт. Ооба, мен билем бар жокту, турмуш курууда не керектигин бар жокту билем азыр аткарышты. Билбегендер бар, ошол билбегендерге кайнене үйрөтүш керек. Демек ошол билбегендерге кайнене деген бирөө бар, Кудай буйрса. Ошол үйрөтүш керек экен, анан алар үйрөтөт деп эле отура бербегиле. Өзүңөрдү үйрөнүп алганыңар жакшыраак болот. Супер келинчек болсоңор жакшы да. Азыркы учурда кайнененин айтканын азыркы жаштар ишим эмне экен, ушунун ордунда кыла бербейби, өзүнүн билгенин кылбайбы деп мага акыл үйрөтпө деп сөз кайтарган келиндер да бар да азыр. Ал сөздү туура эмес түшүнөт азыркы жаштар. Өзү негизи ким үйрөтүш керек? Мисалы бала бакканды ким үйрөтүш керек? Кыздын энеси үйрөтүш керек, жеңелери үйрөтүш керек. Кыздын өзүнөн зависит. Кыздын энеси менен жеңелери, туурабы? Молодец. Кыз бала мисалы азыркы кезде турмуш курууга эмне үчүн даяр эмес? Даярлары күнүмдүк кылып жүргөн иши да. Мисалы нан жабышты билбейм деп көпчүлүк кыздар нан жабышты, кир жуушту, үйдүн жумушун, талаанын ишин билишпейт. Ошол азыркы кездеги мисалы мен көрдүм, бир кыз ушул айылдык эле кыз, бирок ушул тоого түштү. Ал кайсыл айылдан? Ошол өзү жактан эле да. Ошол кыз билбейм деген кыз ошол жакта кайненеси үргөсү кылат да аны. Кыздарды негизинен ата-энеси тарбия бериш керек. Жеңесине эч кандай тиешеси жок. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз дейт. Жеңелер ошол кыз турмушка чыгып атканда гана ошол жерде ролу бар. Ал эми тарбияны ата-энеси өзү бериш керек. Кыз 23-25 жашта өзүнүн полный организми жетишет жана турмуштук жактан дагы бир кыйла тажрыйбаларды артырат. Ал эми балдар 28-30 жашынан турмуш курса дейм. Сиз качан даяр болосуз? Мен 2017-жылы. Атыңыз ким? Айгерим. Айгерим 2017-жылы буйруса турмуш курууга даяр болуп калат. Илим жактап, кеч болуп калбайбы Айгерим? Жок, кеч болбойт. Кече күнү бул жерге бизди дейт.
Нерде бир кыз айтты, биз берге билим алганы гана келебиз, турмушту үйрөнгөнү келбейбиз дейт. Биз берге бардык нерсени үйрөнгөнү келебиз. Себеби берде коомдо канча адамдар бар. Биз ошолор менен мамиле түзгөндү, кандай кылып сүйлөш керек, ошолордон бери жүрүш туруш маданияттан бери үйрөнөбүз. Силер наоборот тескери нерселерди үйрөнүп атасыңар берден. 5 кол тең эмес агай. Берден силерди эч ким уйсаганды үйрөтпөйт, нан бышырганды эч ким үйрөтпөйт. Аны ата-энеңиз үйрөтөт. Менен мамиле кылганды эч ким үйрөтпөйт силерди. Силер берден логи менен сүйлөшкөндү, жигиттер менен сүйлөшкөндөн башка эч нерсе үйрөнбөйсүңөр. Ар кандай кыздар бар агай? Жок, шарт жок да. Шарт жок да. Силер мына кайнене менен кандай кызмат кылганды жеңиңерден үйрөнүшүңөр мүмкүн. Баланы кандай бакканды жеңиңерден үйрөнүшүңөр мүмкүн. Анткени жеңиңердин колунда баласы бар. Туурабы? А берден кимдин баласын кармап жүрсүңөр? Агай, буга чейин бизди үйрөтүп койгон ага. Ал эми берде билим алганды, адам менен кандай мамиле кылганды үйрөнгөнү келдик. Рахмат. Канча жашта деген бул өзү туура эмес да. Турмуш курууга качан даяр болосуз? Мен азыр деле даярмын деп айтсам болот. Жигит болсо. Жигит эле даяр болдум, даярмын деп айтсам болот да. Себеби биз мына жаштан мына жашка чейин даярбыз деп эч качан чек кое албайбыз да. Себеби дегенде адам ар дайым бардык нерсеге даяр болуш керек да. Турмушка же башка нерсеге. Себеби биз айылга, бардык нерсеге даяр болушубуз керек да. Өлүмдөн башканын баары эрте болгон жакшы эмеспи? Рахмат. Рахмат. Жакшы. Жакшы ой, жакшы пикир. Саламатсыздарбы? Мен мындан жогоркуда айтылган жаш чектөөгө макулмун. Жашты чектебеш керек деп айтмакмын. Себеби мисалы 20 жашта тийген кыз менен 25 жашта тийген кыздын деле айырмасы бар да. 20 жашта тийип бактылуу болуп, 25 жашта бактысыз болгондор деле бар да. Мисалы мен организмим мындай дегени мененчи, бул деген жанакы кыздар бардык нерсеге даяр туруш керек деген. Андан да жана кайненеси үйрөтүш керек деп айтышты да. Кайненесине сен үйрөтүп даяр болуп барышың керек. Кайнене сага кайненелигин кылат, все равно. Сен ал кайненеңдин астында, мисалы ата-энеңдин жүзүн жарык кылыш үчүн, болбосом сен бирдекени билбесең, атаң же апаң үйрөтпөптүр да деп айтат да. Кайнене деген апайчысы айтат, Да. Ошо кайненеңе сен мындай бардык нерседе, бардык жактан даяр болуп барышың керек да. Бул жерде тарбияны ата-эне бериш керек да, бардык балдарга деле кыздарга. Себеп дегенде бул жерге кыздар эмне үчүн окууга тапшырып атат? Окууга тапшырып атат, если мен ажырашып кетсем же болбосо балдарымды багам депсе, балалуу болуп ажырашсам. Окуп атат, мисалы аял кишинин милдети үйдө баласыны карап, күйөөсү иштен келсе, күйөөсүн күтүп алып, ага тамагын берип, кийимдерин үтүктөп, ошону карап отуруш да, үйдө отуруш керек аял киши. Себеп дегенде ал күйөөсү менен жарышып иштеш керек эмес да, себеп үйдө отуруш керек да, ал бала чакасын багыш керек. Ата-эне баласына мээрим бериш керек да. Анан бул жерде кыздар, балдар сүйлөшүп жатат да, сүйлөшүп үйлөнгөн, мисалы үйлөнгөн болсо, кыздар ойлойт да, мен сүйөт бар, мен таштабайт деп каалашынча ан нерсени кылат. Кыздар өздөрү күнөөлүү дейм да. Себеби ата-эне тарбия берет да. Бергенден кийин кыздар азыр айылдан келип аткандан кийин шаарга келип, бул келип ата-энеси көрбөйт, өздөрү каалаганда кийинет. Сиз канча жашта турмуш курууга даяр болосуз? Кудайга шүгүр даярмын деп ойлойм мен өзүм. Үйлөнгөн кызың барбы? Кудайга шүгүр бар. Качан үйлөнсүң? Менде шартка карайбыз да, баардыгын өзүнүн шартына карайт да. 23 жаш бул кыздар үчүн дагы, балдар үчүн дагы бир орточо жаш деп эсептейм. Анткени дегенде бар жогу билимдүү болуш керек. Билимдүү болсо, интеллигент үй бүлө болсо, анда алар экөө бирин-бирин жакшы түшүнүп, ортодогу баласын дагы жакшы бир тарбияга чакырып кете алат дейм да. Мисалы мен өзүм деле интеллигент үй бүлөнүн кызымын. Биздин үй бүлөдө деле эч кандай ашыкча нерселер болбойт. Мына ошондуктан бар жогун билимге чакыргым келет да. Жалпысынан. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт ушул аягына улам карып баратат. Бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар турмуш курууга даярбы деген темада сүйлөшүп жатабыз. Мына кыздар, жаштар, жигиттер өздөрүнүн оюн айтып атат. Эми урматтуу Жалал Абадтын жаштары, оюңар жыйынтыктап айтып берсиңер, бириңер кайталабай. Кимдер даярдайт, канча жашта даяр болот, жыйынтыктап берсиңер. Анда Саламатсыздарбы? Бул жерде бир кыз айтып кетти, ата-эне даярдайт депчи. Бирок кыздарды турмушка чыгууга кыздар ата-энелер дагы или жеңелер деле көбүрөөк даярдайт деп ойлойм да. Себеби жеңелер менен деле жашап анымыны көргөн, анан жеңелери деле анымыны үйрөтүп жатпайбы кыздаргачы? Мына азыр бале турмушка даярмын мындай деп айтып атышат. Кыздар качан гана даяр болуш керек? Энеси деле тарбиялайт, жеңеси деле тарбиялайт. Мына азыр кыздар жаш деле балдар үйлөнүп жатышат. Сен үйлөнбөйсүң деп күйлөп койсо ошону алып жатышат. Кичке кыздар деле үйлөнүп жатышат.
кыздар эмнени билбейт, өздөрү аракет кылыш керек. Азыр кыздар, балдар жаш эле үйлөнүп алышат, алар грубый тийбейин го, бирок гусул эмне экенин билбейт да. Рахмат. Кыз бала өзүнүн негизинен кичинесинен эле ата энеси үйрөтөт, баардык тарбияны ата энеси үйрөтөт жана бала бакканды деле өзүнүн үйүнөн эле ата энесинен эле үйрөнөт. Анткени өзүнүн жалгыз эле перзент эмес, өзүнүн сиңдиси бар, укасы бар, ошону бакканды үйрөнөт. Анан өзү турмуш курганга даяр болгонго чейин өзүнүн бала укасын багып. Балдарды демек, балдарды байкелердин, эжелердин, жеңелердин балдарын баксаңар, силер даяр болуп калат экенсиңер. Рахмат. Бул жерде бизде мындай акыркы сөз да. Биз кыздар билебиз, эч капа болбогула, кыздар көп да. Биз азыр коомдун талабы дагы азыр мындай кыздарга жогорураак коюлат да. Себеби балдар аз. Чындыгында конкуренция бул жерде күч да. Ошон үчүн кыздар ар дайым эркектерди ушунчалык бутуңарга жыгып алгыдай болуп, баарына даяр болушуңар керек. Кичинекейиңерден тарбия алгыла, чтоб Көрсөккө жакшылап билгиле. Ачык айтканда ушундай эле да, мындай кыздар жашынан эле уже кичинесинен мындай кандай нерсе болбосун, ошондо мындай өзүнө оң тарбия алып, турмушка өзүн даярдаса эч кандай ажырашуу болбойт, башка болбойт. Мен ойлойм 22 жашта кыз турмушка даяр болот деп. Ооба. Анткени биологияда 22 жашта кыз толук жетилет да. Турмуш курууга. Жана бала төрөгө. Человек будет готов строить свою жизнь, когда он в себе уверен. Когда мужчина уверен, что он может обеспечить свою семью, прокормить свою семью. А жена, когда может она родить детей и воспитать своих детей. Когда в себе уверен человек. Ну, это когда может быть? 15, 16, 20, 30, 40? Девушки с 20 лет до 23, парни с 25 до 27 лет, думаю. Бул жака айтат да, ана жерде бир кызчы, ушу шаарга келип окуп, анан даяр болобуз десең, сиз айтып атасыз да, силер бул жерде даяр болгон келбейсиңер, силерди бул жерде эч ким уйсаган үйрөтпөйт, силерди эч ким турмушка бу жерде даярдабайт деп атасыз да. Андай эмес да, биз үйдө 18 жашка чейин ата энебизден тарбия алып, ошо уйсаганды деле башкасын деле башканы үйрөнүп, анан бул жерге андан нары өскөн келебиз да. Мисалы үчүн биздерде мугалимдер бизге канчалык ар бир мугалим келгенде бир эле сабак өтпөстөн тарбия да берип кетет да. Мен мисалы үчүн мен филологияда окуйм. Биздин мугалимдер ушунчалык бир сөздөрдү айтышат. Кандай сөздөрдү айтышат? Мисалы мен Анар Кадырова деген эжекем бар да, ал айтат да, эч качан дейт турмушта дейт, үй бүлөдө дейт, үйүңөрдө эркек кишини күйөөңөрдү эч качан бирөөнүн күйөөсүн мактап сен ошондон калдың деп айтпагыла, эч качан деп айтат да. Демек ошентип айттың, сенин турмушуң сынат. Күйөөңдүн дагы турмушу сенден көңүлү, сенден сууп калат. Ушундай нерселерди бизге ушунчалык көп айтышат, биз аларды угуп кулагыбызга сиңип, биз даярданып барабыз деп ойлойм да. Бизде шаарга келип окуганыбыз бул турмушка чыгышка чоң түрткү даярдык берет. Кээ бир мугалимдер кыздар жаш кезиңерде жигиттер менен жүрүп алгыла, анан күйөөгө чыкканда жүрбөй каласыңар деп үйрөтөт экен да. Может, ошондо үйрөтүп койсочу силерди? Жок, эч кандай андай эмес. Бул жерде биз өткөндө бир кыздар 19 жашында күйөөгө чыга алса, айтат эт, "Эй, өлүңдү көрөйүн, 10 күнүң бир ачылбаганда эмне күйөөгө чыга алдың" деп. Күлүнүн баары чачылып кетиш керек экен да. Жок, андай эмес. Мен айтып атам, мектеп 18 жашка чейин үйдө канчалык чоң тарбия алабыз, бул жерде андан да көбүрөөк тарбия алабыз. Бул жерде биз психология, философия деген түрдүү сабактарды өтөбүз да. Булардын бардыгы бизге турмушту даярдаганга жардам берет. Окуганыбыз, анан кыздар өзү 22 жашка толук жетилип бүтөт дейт. 22 жашка чейин бардык нерсеси бүтөт кыз баланын. Үйдө тарбиясы дагы, мектепте окуганы дагы. Демек 22 жаштан турмушка чыга берсе боло берет. Сиз качан чыгасыз? Мен 22ге чыкканда чыгам. Мисалы 22-де силердин сулуулуңар азайып калат да бир аз. Мисалы 16-17-де силер бутончук, жакшынакай болуп турасыңар. Анан кийин сулуулуңар кетет. Жок, биринчиден конфликтке келбейли коелу, консенсуска келели. Биринчиден бул турмушка даярдык. Качан гана адам биологический жактан жакшы толук жетилген болсо, анан кийин үй бүлөлүк үйдөгү жумуштарды толук кыла алган болсо, көбүнчө кыздар. Кудай сактасын, мен деле 5 класстан баштап уже бардык шаардын, айылдын ишин кыла алам. Бирок азыркы күндө мындай деп коет го, энеден акыл, атадан тарбия деп коет. Биринчи биз неден коркушубуз керек? Урматтуу жаштар, биринчи биз келечекке муунга калтыра турган балабызды кантип тарбиялайбыз жана кантип аны коомго кошобуз, ошондон коркушубуз керек. Биз качан гана баланы нормальный тарбиялай алабыз, ага чейин биз өзүбүзгө кандайдыр маалыматтарды топтошубуз керек, турмуштун кыйынчылыктарын көрүшүбүз керек. Ошондой жол көрсөтүп биз тарбиялай алабыз. Анан 18ге кийинки кыздар мынча жашта турмушка чыгам, мынча жаш
мындай деп чектегенге болбойт да. Анан карадалы деп да айтканга болбойт. Анткени 18ден кийинки кыздар, жаштан кийинки кыздар эми бакыт деген айттырбай келет, ар кандай убагында келет. 18ге чейинки эмес кыздар мектепте аяктабай эле турмушка чыккандар биринчи адамга, коомго туура эмес балдарды кошот да мындай. Бул жерде азыр биология дешет да, ал азыркы күндө биологияга эч ким деле карабай калган. Азыр мисалы 9-класстан деле турмушка чыгып 1 жашына коло жашап кетип атпайбы? Аларды ким айтат биологиялык жактан жетишелик деп. Мисалы азыр эле айыптай бериш эмес, эми жаштар турмушка чыгып ажырашып кетип атат деп. Вот ошо жаш болуп тийип туруп жашап кеткендер дагы бар. 1 жашына коло элдин көзүн күйдүрүпчү. Ал бул жерде эми биология дештин кереги жок. Эң негизгиси кыз бойго жеткенден кийин уже элдердин көзүнө көрүнө баштайт да, паланчанын кызы бойго жетип калыптыр, 1 жашына колду. Ошондуктан өзүңү бойго жеттим деп эсептегенден кийин кыз балдар бардык нерсе даяр болушубуз керек. Анан дагы эркектерге айтарым, биз кытайларга, американецтерге кыздарды өзүбүз апарып берип атабыз дей бербей, ошо кыргыз кыздарды өзүңөргө тартсаңар, ошондо сиздин сурооңузга жооп, ошондо дагы кыргыздар көбөйсө керек деп ойлойм да. Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Мындайда бул биологиялык жактан жетилди. Бул действительно мынада караганда 18 жашка чейинки жетелек кыздар бул турмушка даяр эмес деп айтыш керек. Себеби бул ага 18 жаштан кийинки кыздардыкы уже организмде жетилип, балдарда мына акыл эстүү туулат. Бул баягы илимде изилденген нерсе, өтө жашында үйлөнүп же жашында башка болсо, андан кийинки эме биздин муундар өтө майдаланган. Бул бир акыл эстен тайып калып калыш толук мүмкүн. Бул нерсе доказать этилген. Бул бир. Анан кийин Кытайларга дегендерден айтылган эми кыргыздын жакштагы жигиттер жүрөт көчөдө. Силер анте бербелем. Жок, карагыла эмес, мында карап эле атабыз. Силер сразу эле Кытайлардын биринчи байлыгына карап туруп кетип калып атышат кыздар. Жок, андай эмес. Анда Кытайдын тилин билбей туруп сен эмнеге барасың ага? Ойлонуп көрсөң сен биринчи. Андай эмес, кудум ошондой. Мисалычы, болгон окуяны эле айтайын, бизде ушул Барпыда эле Барпынын балдары ошол бир кыз медколлежде окуйт экен да. Ошо медколлежде окуган кызды андай кылам, кыздын алам, мындай кылам, ошол сумкасын тоноп, сумкасынын ичинде канча акча болсо ошону өзүбүздүн кыргыз балдары эле ошо кызды уруп, сабалап үйүнө жөнөткөндөр бар. Кыргыздын балдары эле. Бул Кытайга эмес, бул Кытайга деле балдардын жакшысы дагы бар, жаман дагы бар да. Анан балдарды деле жамандаш эмес го, бирок балдар анан ошол кыз эмне болду? Ал кыз ошол кызды уруптур, кыз үйүнө ыйлап барды, анан кийин ошол кыздын ичиндеги сумкасынын бүтүн ичидеги бүт буюмдарын алып алган да. Өзүбүздүн кыргыз балдары эле. 16 жаштагы, 15 жаштагы жаш келинди кайнене жанында эле алып жүрөт. Бүт балдарын кайнене тарбиялашат, карашат, жөн эле калтырып коймок беле. Жаңы силер Европаны ээрчип баратсыңар. Европа болсо үй бүлө күтпөйт, бала төрөбөйт, алар только ойноштук кылып жүрө берет. А силер келип ээрчип атсыңар, анан келип жаңы муун дасыңар. Эмне үчүн жаңы муун Кытай жагын карабайсыңар, Восток жакты карабайсыңар? Чыгыш жакты. Быйыл биз жайында Бишкекке семинарга барганбыз. Ал жерде симпозиумда ушул маселе талкууланды. Ошол жерде биз аягында жыйынтыкка келдик. Эгерде жаштарды мектепте же жогорку окуу жайларында ыйман сабагыны же дин сабагыны киргизмейинче жаштарды тарбиялай албайт экенбиз. Мен кыскача айтарым, же мектепте чоң класстарда, 10-11 класстарда же болбосо жогорку окуу жайларында сөзсүз дин таануу же ислам таануу деген сабагыны киргизелик. Андан кийин ислам дини аркылуу жаштарды ыймандуу кылып тарбиялайлык. Ошондо гана үй бүлөгө курууга жаштар даяр болот деген жыйынтыкка келгенбиз. Мен ошол жыйынтыкка кошулам. Ошо мен жана башында эле айткандай, чынында даяр эмес. Чынында ата-эне даярдаш керек. Өзгөчө жеңе мен эмне үчүн энеден көрөкчө жеңе көбүрөөк даярдайт. Себебинде энеңер силерди төрөгөн убагы менен азыркы убакта силер чоңоюп калдыңар, уже жок болуңар да куклалар. Жеңеңердин балдары силер ошодон үйрөнсөңөр болот да, жеңеңердин жанында жүрүп, ошо жана баланы бакканды жеңеңердин үйрөнсөңөр. Анткени жеңеңер төрөп атат. Анан кийин силер ойлогула кайнене үйрөт деп. Эми кайнене анча-мынча кемчиликти кайнене үйрөтөт. Анан жаш чыксаңар, кайнене силерди жакшы кабыл алат. 23-тө чыгып 24-тө чыксаңар, силер кайненеге готовы оппозицияңар. Сразу косый взгляд менен карайсыздар. Мына мага оппозиция деп. Силер анан экинчиден силер 23-тө чыкканда жигиттерден силердин психологический эмеңер bir 5-6 жыл, силер 28-тей болуп каласыңар. Ошон үчүн силерди эмен балдардын башын бурайсыңар, анан кийин эрчип кетип каласыңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, Жалал Абадтын жаштарын оюн уктуңуздар. Албетте ар бир ой
чечимди сиздер чыгарасыздар. Демек, канча жашта турмуш курары дагы анык болду. Балким биздин кыздарыбыз сөзүнө айтканда караганда, жигиттер даяр болсо, биздин кыздар сөзсүз даяр. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Бул сапар буйруп улуу күчтө барыңар эсен аман бар болгула. Жана ошондой эле Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Жаңы Муун кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Canım kıyı götürgün ağsızlıktan gücün cıyı Doğuz yolu oygun sonda tün içinde merimine sorotkan sabır kıllı حياتي أنت جنتي أمي أنت سعادتي أنت فرحي إنكم ebegeysiz menet kılgan men üçün o bakıtın belek kılgan bugünkü eresege jetken çaktı Allah'ım ene kendi sebep kılgan أنتِ حياتي أنتِ جنتي أمي أنتِ سعادتي أنتِ فرحي Alo, İsken. Бұл кем? Бұл мен апаңмын. Ай апа, жарық теле чалбайт білеңіз. Саат қанша болды азыр? Балам, мындан 30 жыл мурун ушул күнү ушул саатта жарык дүнүйөгө келгенсиң. Туулган күнүң менен. Alo апа. Maksatım var gelecekte özüm üçün Aman bolsok gelir godem oşol günüm Oşondoğu belekterim sağarın algan Жазып кетер бырыштарын жүзүңдүн Умми Анти хаяти